2019 жыл 10 май саат 14 чамасында Жалал шаарынын четиндеги мунайды иштетүүчү базадан өрт чыкты. Өрттүн кесепетинен 2 киши жабыркады. Анын бири өрт өчүрүүчү, экинчиси базанын жумушчусу. Алар дароо облустук клиникалык ооруканага жеткирилген. Кырсык чыккан нефти база шаарга жакын Жипром тилкесинде жайгашкандыктан эң алгач жакын жашаган тургундардын коопсуздугу көзөмөлгө алынган. Мындан улам 2000ге чукул адам үйлөрүнөн эвакуацияланып, коопсуз жайга чыгарылган. Өрттү өчүрүү үчүн Сузак району Жалал шаарынан 7 бөлүм, Оштонда кошумча өрт өчүрүүчү техникалар тартылган. Жалын башка нефти базалар жана турак жайларга жеткирилбей өчүрүлгөн. Заводдон болжолду 700 тоннадан ашык күйүүчү май өрттөнүп, анын болжолду чыгымы 64 миллион сомду түзгөн. Күйүп жаткан нефти сактоочу кампалар Томас Ико ишканасына таандык болгон. Аны саясатчы Камчыбек Ташиевдин бир тууган энеси Шайырбек Ташиев жетектейт. Ургамын, бир жол, 2 жол ургамын. Андан башка мен неме кылганым жок. 2019 жыл 21 май Сузак районуна караштуу Жалгыз Жаңак айылында Таята тайнесинин кароосундагы 2 жашар кыз уур токмоктон ооруканага түшүп, өзүнө келбей каза болду. Дарыгерлер наристе 7 май күнү тез жардам мунасында оор абалда алып келингенин, анын денесинде уур соккунун белгилери бар экенин билдиришкен. Кийинчерээк анын ата-энеси ажырашып, энеси Орусияда иштеп жүргөнү белгилүү болгон. Чарчап калган наристе боюнча милиция денеге оор зыян келтирүү беренеси менен иш козгоп, учурда соттун кароосунда. 2019 жыл 7 октябрь Кочкарта шаарындагы Борбордук базардан өрт чыгып, 300 чарчы метр аянттагы соода жайы, ашканалар күйүп кетти. Өрт кечки саат 7:30 чыккан. Базардан өрт чыккан кезде анын айланасындагылар кароолчуга жана ашкананын ээсине кабар беришкен. Алар өрт өчүрүү кызматы келгенче аны өчүрүүгө аракет кылышкан, бирок жалын заматта башка дүкөндөргө уланып кеткен. Өрт өчүрүүчүлөр кабар жеткенден 20 мүнөттөн кийин кырсык болгон жерге келишкен. Жалпы жонунан 4 атайын унаа жалынды курчоого алып, 1 саатка жетпеген убакытта өрттү өчүрүүгө жетишкен. Окуяны милиция өрт кырсыгы катары каттоого алып, сотко чейинки өндүрүшкө алган. Мындан жакшы болушубуз керекпиз. Ден соолук керек да. 2019 жыл 25 октябрь Базаркоргон районунда 10 адам кышка даярдалган салатка ууланып, ооруканага түштү. Алардын арасында 11 жаштагы бейтаптын абалы оор экени айтылган. Белгилүү болгондой, бейтаптар 18 октябрда пакта терүүгө барып, түшкү тамактанууга помидордон кышка деп даярдалган салаттан жешкен. Дарыгерлер аларга ботулизм деген диагноз коюп, ооруканага жаткырылгандардын абалы жакшыргандан кийин үйүнө чыгарылган. Тилекке каршы алардын арасынан 11 жаштагы кыз каза болду. 2019 жыл 15 ноябрь Кочкарта шаарында жергиликтүүлөрдүн коопсуздугун камсыздоо максатында көчөлөр кесилишкен 16 жайга 8,5 миллион сомго 100дөн ашуун камера орнотулду. Алар унаа кырсыктарын шаар аймагында болгон уурлук жана зордук зомбулукту милиция кызматкерлерине жеткирип турат. Адистер азырынча камералар унааларга айып салуу үчүн пайдаланылбай турганын билдиришти. Бирок 2022 жылга чейин ишке ашчу акылдуу шаар долбоору аягына чыккандан тарта жол эрежесин бузган айдоочуларга айыптар салына баштайт. Ама судан буятке барсаңар энди атабы. 2019 жыл 8 декабрь Алапка районунун чек арадагы Чоң Сай айылына бир нече өзбек чек арачылары кирип келип, аларды жергиликтүүлөр артка кайтарды. Мындай абал дээрлик 10 жылдан бери уланып жаткан айткан айыл эли бийликти чек араны тактоого чакырышты. Жергиликтүү бийлик болсо Өзбекстандын чек арачылары такталбаган аймакка байкабастыктан өтүп кеткенин билдирди. Бирок жергиликтүүлөр Чоң Сай айылындагы тактала элек талаштуу делеген 19.200 гектар жер Кыргызстанга карайт дешүүдө. Ал эми Көкташ айыл аймагынын башчысы аталган аймак Өзбекстан менен 110 чакырымга чектешип турарын, бүгүнкү күндө анын 45 чакырымы тактала электигин билдирди. Ал кошумчалагандай Чоң Сай айылындагы чек арачылар кирип келген жерлер да такталбаган аймакка кирет. Региондорду өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылында Жалал Абад облусунда 110 иш-чара бекитилген. 11 айдын жыйынтыгы менен анын 96% аткарылган. Жалал Абад облусу таза суу менен камсыздоодо башка облустардан эң артта экени белгиленген. Тагыраагы 441 айылдын 179-ында таза суу жок. Учурда алардын 48-ине таза суу тартуу боюнча каржы булактары аныкталып, долбоорлору даярдалууда. Ал эми облус аймагында мектеп көйгөйү да курч. Тагыраагы 41 авариялык мектеп бар.
Учурда 9 мектепте ар кайсы баскычта курулуштар жүрүүдө. Ал эми санариптик теле берүүлөр боюнча 98% аймак камтылган. Кабылбек Көчкөнбаев уулу, Тынчбек Дуулдаев, Жалал Абад облусу.